Барыңыздарды көбүлтүр экранга жакындак чакырабыз, сүйүктүү көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын төрүнөн орун алган өзгөчө конокторубуз бар. Анда тааныштыра кетели. Кыргызстан аялдар конгрессинин төрайымы Замира Акбагышевна эжекебиз жана ошондой эле Кыргызстан аялдар конгрессинин башкармалык мүчөсү Алия Турузбекова эжекебиз конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кутман таңыңыздар менен. Рахмат, сиздерди дагы. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Анан айтсаңыздар, баягы бүгүнкү биздин куттуу студиябызга жуманын шаршемби күнү өзгөчө бир жакшы жаңылыктар менен келип отурасыздар. Кандай жаңылыктар өзүңүздөрдүн баягы оозуңуздардан угалычы? Чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу ЛТРдин көрөрмандары, эң биринчи ошо сиздерге саламыбызды жолдойлу. Анан 26 февралда Кыргызстан аялдар конгресси улуттук филармонияда чоң салтанаттуу кеч өткөргөнүн атабыз. Бул эл аралык аялдар күнүнө арналган. Анан биринчилерден болуп ушул аялдардын майрамын жыл сайын ушу Кыргызстан аялдар конгресси баштайт. Эрте баары сурашат, силер эрте баштайсыңар депчи. Анын да себеби бар, эмне дегенде бүт Кыргызстандын баардык булуң бурчунан мыкты айымдар келет эмеспи. Анан ал эми ушу март айында алар өз жеринде болсун деп биз эрте баштайбыз да. Бул кечеде эң биринчи жаңылык биз үчүн, Кыргызстан үчүн бул Кыргызстан аялдар конгрессинин «Женщины Кыргызстана», Кыргызстандын айымдары деген энциклопедиянын презентациясы болмокчу. Мына биз ушундай кызыл китеп 9 тому чыгып атат азыр. Эми дагы кийинки 3 жылы 10 том, юбилейлик том болот. Бул китепке, энциклопедияга Кыргызстандын мыкты айымдарын чакырып, мыкты айымдардын таржымалын беребиз. Бул китепти биз айтып коебуз, дүйнө жүзүн багындырган китеп деп. Эмне үчүн? Эмне дегенде, ар бир тому башка мамлекеттердин улуттук китепканаларында бар. Ар бир тому Кыргызстандагы элчиликтерде бар. Эмне дегенде, ошо филармонияда атайын презентация өткөргөндө биз ошол жерде ар бир элчиге ошо биз берип турабыз да. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, бул китепте кандай мыкты айымдардын таржымалы берилет. Жалаң гана жемиштүү жеңиштерден токулбастан, өз башынан кыйынчылыктарды өткөрүп, бутуна туруп, жана кыргыз элине кызмат өтөп, Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө зор салым кошкон мыкты инсандар бар да. Бул биздин максатыбыз эмнеде? Биздин эң биринчи максат кийинки урпактар, азыркы биздин жаш кыз келиндерибиз ушул таржымалдарды окуганда ушундай мыкты иштесек, ушундай окусак, ушундай балдарды баксак, биз дагы кыргыз элине жакшылыктарды алып келе алат экенбиз деген биздин ушундай максат болуп атат да. Мына 9 томдо дүйнө жүзүнө белгилүү, жалаң гана Кыргызстанда эмес, Россияда бир өзүнчө барктуу адам, аны баарыбыз билебиз. Бул Алтыбасарова Токтогон айым. Биздин кыргыз элинин, Кыргызстандын өрнөктүү апасы, апанын ыйыктыгын, анын мээримдүүлүгүн көрсөткөн ушул дүйнө жүзү боюнча бир образын биз үчүн баягы калтырган бул ушул апа 105 Ленинградтан келген балдарды тарбиялап, аларды багып, эрезеге жеткирген ушу мыкты апа. Сиздер билесиздер, Россиядагы бул апанын ысмы белгилүү. Жана биз ушу айтып кеткибиз келип атат, Жамгырова Айымбү апа. Бул апа Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Иманкулов мырзанын апасы. Бул кишинин таржымалын окусаңыздар, баардыгыбыз ушу кыйын, Кыргызстандын тарыхында кыйын мезгилдерди өз көзүбүздө өткөрөбүз. Кыргызстандагы мыкты, ошол Кыргызстандан өнүгүп өскөнүнө жардам берген, салымын кошкон аялдардын образын көрсөк болот. Демек, мына ушул томдон көрө алат экенбиз, баарын. Анан Кыргызстанга белгилүү Байбагышева Асель, альпинист. Азыркы учурда кыргыз кыз келиндерге көп жардам берип аткан Кадырова Анара, психолог, Бадыева Бактыгүл деген мыкты эжекелер бар. Анан өзгөчө мына Надырбекова Гүлшайыр
Кыргыз Республикасынын аялдар конгрессинин Кореядагы өкүлү. Бул Гүлшайыр азыр Кыргызстандагы көп продукцияларды ошо Кореяга саттырып, Манас логистик деген логистикалык центрдин негиздөөчүсү, анын директору болуп иштейт да. Ушулардын арасынан Самиева Базаргүл, сиздер билесиздер, азыр жалпы тигүү отраслы кыйын кырдаалга учуруп атат. Бирок ошого карабастан Самиева Базаргүл Базико деген компанияны жетектеп, Кыргызстандагы эң баягы интеллектуалдык жактан бийик деңгээлде иштеген швейный компанияны жетектеген айым. Ушулардын арасында мына медицинанын тармагынын өкүлү Султангазиева Бактыгүл. Мына канча аялдарга ден соолук тартуулап, аларды баягы куткарып калып, ушу прям ушу сөздү айтыш керек, спасла от смерти многих женщин. Онкологияда тиги өзүнүн орду бар мыктайым да. Мына ушулардын арасында дагы бир апаны айтып кеткиз келет. Сабирова Анархан апа бул 11 баланы тарбиялап, эрезеге жеткирип, аларды мына алардын бирөө ушу 6-чы баласы тиги Сабиров Равшан Мырза азыр тиги инвестиция боюнча улуттук агенттигинин жетекчиси. Ар бир тиги улуттун өкүлдөрү, ар бир тиги булуң бурчтун өкүлдөрү, ар бир профессиянын өкүлдөрү бул жерде камтылган. Жакшы эжеке. Эми Али айымга суроо узатайынчы эжеке. Мына ушул айымдардын майрамына карата дайыма конгресс уюштуруп келеткенсиздер. Бул уюштурулуп жаткан иш-чаранын өзгөчөлүгү эмнеде мунусунда? Мына ошолор боюнча бир кыскача айта кетсеңиз. Кандай программада өтөт, ошол кененирээк токтоло кетсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Кутман студиясынын саламатсыздарбы? Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз ошо иш-чара жөнүндө айтып кетели. Албетте бул маареке традицияга айланып калган. Жыл сайын ошо жаз алдында ушундай бир сонун маареке уюштурабыз. Маарекенин биринчи бөлүмүндө саат 2-де башталат филармонияда, улуттук филармонияда. Биз ошо чынында эле Кыргызстандын татыктуу айымдарына ушул китептин ачылышын, расмий түрдө ачылышы болуп ыйгарабыз китепти, жана андан соң биз медальдарды ыйгарабыз айымдарга. Бул маарекени коштоп бизге көптөгөн белгилүү Кыргызстандын инсандары келип катышып колдоп берет. Мисалы биздин госсекретарь Арслан Койчиев, жана дагы президенттин кеңешчиси Иманкулов Марат агабыз келип куттуктап, колдоп, дагы көпчүлүк белгилүү инсандар келет, мамлекеттик инсандар, көптөгөн эстрада ырчылар, артисттер келип колдоп, коштоп биздин маарекени абдан көңүлдүү кылып бермекчи. Андан соң саат 6-да концертибиз башталат. Концертте элчилер келет, көпчүлүк Кытай, Корея кечиресиздер, элчилери келип куттуктап, ошо биздин Кыргызстан аялдарына тоже колдоо көрсөтүшөт. Жана дагы биздин мен көрүүчүлөргө кайрылып кетет элем. Биздин билеттер ойнотулат лотерея түрүндө. Көптөгөн сонун белектер берилет. Turkish Airlines компаниясынан Туркияга 2 жолдомо, жана дагы бизге белгилүү, эң белгилүү бир сонун отелдердин бири Шератондон сертификаттар берилет. Көптөгөн Кытай, Корея белгилүү люксовый косметикалар, кийим-кечилер, техникалар белек болуп, айымдарды сүйүнтүп бермекчи. Көптөгөн волонтерлор катышат. Ооза чумалында, Орозодо азыр суу жанакындай курмалар таратылып, сонун болмокчу. Ошон үчүн баарыңыздарга, баардык көрөрмандарга, кыргыз элине сунуштайт элек, келип катышып, көңүл ачып, ушул 8 марттын алдында майрамдык маанайга чөмүлүп, жана ошо айымдарды куттуктап келип катышып бериңиздерге сунуштайбыз. Демек өзгөчө баягы даярдыктар көрүлүп аткан чак экен. Буюрса эртең 26 февралда тактап айта турган болсок, Токтоло Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясына келсеңиздер болот. Анан өзгөчө баалуу белектер дагы ойнотулат экен. Анан Замира апа ушуну айтсаңыз, баягы жакында эле өзүңүз Пекинге барып келдиңиз. Ал жакта Кытайдын президентинин катышуусунда өзгөчө аялдардын глобалдык маселесин көтөргөн өзгөчө бир саммит болуп өттү. Анан ал жакта саммитте кандай баягы маселелер козголду? Кененирээк айтып өтсөңүз.
Нурбай мырза, сиз биздин аялдар конгрессинин ишине маалыматыңыз бар экен. Рахмат сизге. Бул баягы сиздин патриоттулук сезимиңизди көрсөтүп атат. Ооба, чын эле Пекинде глобалдык лидер аялдардын глобалдык саммити өттү да. Пекин плюс 30 дегенчи. 1995 жылы чоң эл аралык форум өткөн ошо Пекинде 30 жыл мурун. Ошол 30 жыл мурун мен дагы катыштым эле. Ошондуктан баягы казыркы ушу 30 жыл аралыгында болгон жетишкендиктерге мен дагы күбөмүн да. Күбө гана эмес, ошону жасаган реализаторлордун бири деп айтып кетсек туура болот го. Анан Си Цзиньпин өзү катышып доклад жазады. Кытай эл республикасы атайын ушу гендердик саясатты ишке ашыруу боюнча атайын $10 миллион бөлүп берди. Юн Вименге, ООНдун Бириккен Улуттар уюмунун ошо аялдар маселесин көтөргөн атайын агенттигине. Ал эми $100 миллион түштүк деген программага, юк деген программага бөлүп берди. Албетте Си Цзиньпин баягы өзүнүн сөзүндө көп жакшы дүйнө жүзүндө болуп аткан гендердик саясат боюнча жетишкендиктер жөнүндө айтып берди. Бир топ мамлекеттин президенттери катышты, 110 мамлекеттин өкүлү катышты бул глобалдык саммитке. Ал эми бүткүл Кытайлык аялдар федерациянын менен биз аябай тыгыз байланышта биздин өнөктөшүбүз болот. Алар дагы көп иш-чараларды өткөрүп атат. Мына ушул баягы федерациянын жасаган иштерине биз да күбө болдук да. Биз алар менен 30 жылдан бери чогуу бири-бирибизге конокко барып, бири-бирибиздин долбоорлорубузду колдоп аткан уюмдар болобуз да. Бирок чын эле 30 жылдын ичинде Кытайдагы аялдардын коомдогу ролу аябай өскөн экен да. Биз ошого күбө болуп келдик. Албетте биз өзүбүздүн сүйлөгөн сөзүбүздө Кыргызстандагы болуп аткан жетишкендиктерге, гендердик саясатка, улуттук программа жөнүндө айтып бердик. Бирок биз өзүбүздүн сөзүбүздө дагы бир сөздү айтып кеттик да, атайын инициатива көтөрүп. Гендердик саясат дүйнө жүзү боюнча бул жалгыз гана Кытайдын баягы прерогативасы эмес, бул жалгыз гана Кытайдын миссиясы эмес, бул жалпы мамлекеттердин, жалпы дүйнө жүзүндө жашаган элдердин, аялдардын, мырзалардын бул чоң жоопкерчилиги деген биз идеяны көтөрүп, анан ар бир мамлекет ошо глобалдык фонд түзүш керек. Анан ар бир мамлекет өзүнүн колунан келишинче баягы өзүнүн финансылык жардамын бериш керек деген ойду айтып кеттик. Бул чын эле туура. Эмне дегенде баягы бир эле мамлекетке бул ишти жүргүзүп өтө жүктөп койбос туура эмес болот деген ойдобуз да. Анан ошо глобалдык саммитте дагы бир чоң иш болду. Албетте биз иш-чара көп мамлекеттер менен, өзүбүздүн бир топ мамлекет менен меморандумубуз бар. Баягы иш алып баруу боюнча. Анан ошо баягы сан айриптештирүү боюнча чоң маселе көтөрүлдү. Экинчи күнү атайын өзүнчө бир в тесном кругу деп коет, өзүнчө бир дагы бир чогулуш өттү сан айриптештирүү боюнча. Ошо сан айриптештирүү боюнча биз Кыргызстан ушу калып калбашыбыз керек. Дүйнө жүзүндө ушул процесстер болуп атпайбы? Анан ушул процесстерден калбаш үчүн мына бүткүл Кытай Федерациянын жетекчилиги Кыргызстанга 80 ноутбук бөлүп берди. Мына ошол 80 ноутбукту азыр бүт ар бир тиги областта филиалдарды ачтык. Азыр мына уже бир жарым жыл болуп калды. Алия Турузбекова буга тиги жоопкерчилиги ушул кишиде. Ар бир областта азыр сабактарды өткөрүп атабыз. Тиги ошо компьютеризация кылып атабыз. Санитештирүүгө аялдарды үйрөтөлү деген мааниде азыр ошо акысыз да, Алия Турузбекова акысыз ошо өткөрүп атабыз. Жакшы, чынында. Бул жакшы нерсе. Именно баягы аалам айылдан башталат, Кыргызстан айылдан башталат дегендей, ошо айылдагы айымдарга ушуну үйрөтөлү деп атабыз. Биздин лозунг билимдүү аял бул билимдүү бала, билимдүү келечек, билимдүү улут.
Ошондуктан эгерде апалар өзүбүз эң биринчи билимдүү болсок, апалар азыркы дүйнө жүзү боюнча өтүп аткан процесстерге таанымал болсок, маалыматыбыз бар болсо, албетте биздин балдарды да туура тарбиялаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Балдарга жол көрсөткөнгө, ай уй дегенге баягы укугубуз бар болуп калат да. Ошондуктан биз көптөгөн курстар бар бизде, бизнес курс, чечендик курс, СММ курс, дагы бир топ курстардар. Ошо азыр баягы санариптештер көбүрөөк мамиле кылып Заманбап багытта, ошо мына бүгүнкү актуалдуу көп профессиялар жок болуп кетип, 5 жылдын ичинде жаңы сиз айткан заманбап башка профессиялар пайда болот. Ошондуктан баягы бир дипломду алып эле ошонун аркасынан чуркабастан улам көп нерселерге барып окуп туруш керек да. Мына Кыргызстан аялдар конгрессинин курстары бар. Биздин мына Женщина Кыргызстана энциклопедиянын каармандары Бадыева Бактыгүл, Анара Акылбекова дагы ошо трансформация, Анжелика Кайратова трансформация, аялдарды баягы көзүн ачып, ошол азыркы турмуштагы болуп аткан кыйынчылыктарга туруштук бере турган нерселерди үйрөтүп атат да. Мына ошондуктан ушу биздин айымдарга ушундай сөз менен кайрылып кетет деп атабыз. чынында ооба, ар бир айткан жаңылыгыңызга биз дагы кубанычтабыз эжеке. Анан деген жанагы баатыр эне медалы сыяктуу эле сиздерде дагы өрнөктүү эне, лидерлиги үчүн, эмгектеги каармандыгы үчүн деген сыяктуу сыйлыктарыңыздар бар экен. Алардын маанилери кандай, ушулар боюнча айтып берсеңиздер. Мен айтып берейин. Келиңиз, сиз айтыңыз. Бул лидерлик боюнча биздин Кыргызстанда бизнес чөйрөсүндө жүргөн, негизи эле жетектөөчү, руководитель аялдарга ошол чөйрөдө чоң ийгиликтерге жетишкен, өзүнүн Кыргызстан коомуна салымын кошкон айымдар кирет. Лидерство, эми аты өзүн айтып атат да. Эмгек боюнча ошо биздин эмгек жагынан өзүнүн чоң салымын кошуп, өмүр бою ошол медицина тармагында, билим берүү тармагында көпчүлүгү ошондой тармактарда иштеген айымдарга ыйгарылат. Өрнөктүү эне болсо ошол чын эле баатыр энелер, андан тышкары дагы бул Кыргызстандын эң белгилүү инсандарынын энелери, ушундай уул кыздарды тарбиялап, ушундай деңгээлге жеткизген энелерге ыйгарабыз. Ушундай медалдардын түрүндө. Айтып турган бул Кыргызстан аялдар конгрессинин ардактуу мүчөлөрүнө берилет да. Бир самый важный момент ошо бизге мүчө болуп, бизге баягы өз ишин аялдар конгрессинин миссиясын ишке ашырганга жардам бергендер. Анан бул биринчиси, анан экинчиси жанагы лидерлик үчүн медаль. Бул 17 мамлекет менен меморандумубуз бар да. 17 мамлекет, бир топ белгилүү Америка, Кытай, Корея. Мына мен Кореяга барганда 2013 жылы leadership деген мындай постамент алганмын да. Мындай медаль эмес, ар бир мамлекет өзүнүн тиги логотипин жасайт, анан өзү кандай кааласа. Анан эми алып постаментти мынтип кармап алып жүрө албайт экенсиң да, мен лидерлик медаль эме тиги сыйлык алгам депчи. Аябай оор Кореядан аран көтөрүп келдим. А биз болсо медаль кылдык. Медальди тагынып алып жакшынакай биздин айымдар ар бир тиги чоң салтанаттуу кечелерде медальдарды тагынып алып, баягы чоң сыймыкка ээ болгон мыкты инсандар болот да. Анан биздин оюбуз боюнча бул коомдук сыйлыктарда коом өзү коом берип аткан. Анан аны биз акимияттардан, областтардан, мына Китепке дагы биз ошо рекомендацияларды алабыз. Коомдон алып, коомдун тиги сыйлыгына ээ болгон, коомдун баягы жакшы мүнөзүнө, жакшы пикирине ээ болгон мыкты инсандар сыйланат да, рекомендацияларды алып. Жакшы, анан Замира апа айтсаңыз, баягы дагы бир маалыматым боюнча, бул баягы шос мамлекеттердин ортосундагы аялдардын глобалдык форуму да өтөт экен өзүнчө. Анан бул форумда айта турган болсок, кандай өзгөчөлүктөр болот? Анан Кыргызстандын атынан катыша турган болсоңуздар, бул кандай демилгелерди алып жайында атасыздар кененирээк? Нурбай мырза, сиз эми Кыргызстан аялдар конгрессинин ардактуу мүчөсү болуп калмай болдуңуз окшойт да. Бүт баарын билет экенсиз. Бул сурооңузга чоң рахмат. 26-27 июнда ШКУ деп коет, ШОС кызматташтык уюмдарынын аялдарынын тиги
чоң форум өтөт. Бул форум Бишкекте өтөт. Бул форумду кимдер өткөрөт? Бул форумду Министерство труда, тиги соода өнөр жай палатасы жана инвестиция агенттиги, мамлекеттик агенттиги, анан Кыргызстан аялдар конгресси. Экинчи форум 2019 жылы өткөн. Ал жерде баягы инициативаны көтөргөн Кыргызстан аялдар конгресси өткөрүп, өкмөттүн башчысы катышуусу менен өткөргөнбүз бул иштечи. Эмне үчүн бул форум Бишкекте өтөт? Сиздер билесиздер, казыр ШКУ мамлекеттеринин жетекчилиги казыр Кыргызстанда болуп атат. Председательство в ШОС у Кыргызстана казыркы учурдачы. Анан бул маселе боюнча көптөгөн ар кандай форумдар өтөт. Көп тиги агенттиктер, ар кандай темалар менен, министрликтер, ар кандай көп бизнес форумдар өтөт. Анан ошолордун арасында аялдар форуму. Жаштар дагы өткөрөт, көп болот. Анан аялдар форуму ошо биз Бишкекте өткөрөлү деп атабыз. Биз эң биринчи ушул казыркы мына 2026 жылы казыр кризис башталат деп атат. Финансылык, экономикалык кризис. Мына ошол убакта ШКУ мамлекеттердин аялдары биз кандай туруштуулук бере алабыз? Чогулуп алып эмне жасашыбыз керек? Кризис деген кризис да. Биз ошого баягы ответ вызовом деп коет, орусча айткандачы. Биз кантип ошо жооп беришибиз керек? Чогулуп алып деген эң биринчи ушул маселе. Албетте гендердик саясат маселеси эң топ болот. Эмне дегенде тиги Министерство труда дагы бул маселени көтөргөн атат. Ал эми аялдардын казыркы учурда аялдардын абалы, аялдардын экономикадагы ролу жана тиги ишкерлик, бул ар бир мамлекетте аялдар өзүнүн орду, жана ишкер аялдардын өзүнүн орду бар да. Мына Кыргызстанда 60% жанагы чакан жана орто бизнесте 60% бул аялдардыкы да. Мына карабайсыздарбы? Бул борбордук Азия боюнча биз биринчи орундабыз да. Ошондуктан Кыргызстан аялдар конгрессинин приоритеттүү миссиясы бул аялдар жана экономика. Биздин оюбуз боюнча эгерде апа деп коелу, аял киши баягы экономикалык жактан независимый болсо, албетте ал анын сөзү үйдө дагы, анын сөзү коомдо дагы угулат, анын сөзү приоритеттүү болот. Ошондуктан ал өзүнүн укугун коргоого, жанагы өзүнүн баягы элге жардам берүүгө мүмкүнчүлүгү болот да. Албетте азыр дагы бир айтып кетейин, мына биз Кыргызстан аялдар конгресси өзүбүзгө жоопкерчиликти алып, баягы волонтерлорду, өз ыктыярчылар деп коебу, ошолорду биз азыр топтоп атабыз. Биз аларды курстарды өткөрүп, үйрөтөбүз аларды. Ар бир ошол форумдар ар бир мамлекетте болгондо биз ошо барып көрүп атабыз да. Булар ар бир мамлекетте атайын ошо өз ыктыярчыларды көп. Эмне дегенде биз форумда жалаң гана өзүбүз чогулуп алып отурбастан кийинки мундарды да тарбиялашыбыз керек. Алар көрүш керек. Дипломатия деген эмне, өзүн кандай алып жүрүш керек, эл аралык мамиле деген эмне. Ошондуктан биз жанагы англис тилин билген, кытай тилин билген, жана сиздер билесиздер 10 мамлекет бар, ШКУ мамлекеттеринин мүчөлөрү. Анан бир дагы 10 чактыдан өйдө наблюдатели дегендер бар. Ошолордун тилдерин билген мыкты жаштарды биз чакырабыз. Кыргызстан аялдар конгрессине келиңиздер. Instagram congresswomen.kg ошол жака жазсаңыздар, биз сиздер менен байланышып, сиздерде казыркы ушу заманбап, казыркы ушу глобалдык болуп аткан маселелерге сиздерди дагы жаштарды кошолу деп атабыз. Анан бизде атайын молодежное крыло деген бар, жаштар крылосу аялдар конгрессинде. Мына ал жакта 2 студент Венгриядан окуган, бир студент Кытайда, Мерим Жумалиева деген мыкты, азыр ошо Кытайда чоң, как раз ШОС мамлекеттеринде атайын чоң конкурс болуп тур жаштар үчүн. Биринчи орунду гран-прини жеңип алып, $3000 жеңип алган мыкты кызыбыз ошо жакта мүчө. Ал эми Кыргызстандан Айзат Перизат Турузбекова жетектейт бул ишти. Анан ал кыргызстандыктарды ошо
жаштарды жетектеп ушул филармонияда өткөн чоң мааракеде дагы өз ишин ушу өткөрүп аткан мезгил. Жакшы. Негизи айтып турган болсок, убакыт барынан маанилүү дейт. Андыктан баягы сиздердин убактыңыздарды кармабайлы, буюрса эртең 26 февраль күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониябызда өзгөчө бир самал, өзгөчө бир өзүнчө керемет бир иш-чара өтөт экен. Андыктан сиздерге койбойлубу? ооба, сиздерге ийгилик каалайбыз. Келиңиздер анда жалпы. Койсок болобу? Эркин микрофон беребиз. Рахмат. Биринчи Алия, эркин микрофон сизде, анан мен. Уруксат. Ошо жалпы Кыргызстан аялдарын келе жаткан 8 март жаз майрамы менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бардыгыбызга чын ден соолук каалайбыз. Элибиз тынч болуп, эл ичинде биз тынч болуп, айымдарыбыз бактылуу болуп, ал эми аял заты бактылуу болсо баардыгы бактылуу болот да негизичи. Чөйрөбүздө. Ошон үчүн ден соолук, күч кубат, түгөнбөс энергия, баардык жакшылыктарды каалап кетебиз. Рахмат. Күн артынан күндөр чубап, ай толуп, ай артынан ай алмашып, жыл болуп, желдей сызган мезгил менен жарышып, өмүр агат тоосусундай октолуп. Кыргызстан үчүн, кыргыз эл үчүн кандай гана өмүрлөр өтүп кетти. Мына азыр ушулку мезгилде кандай гана мыкты инсандар Кыргызстан деп күнү түнү иштеп атат. Ошондуктан урматтуу айымдар, сиздерге аманчылык, эсинчилик каалайбыз. Калганын баары Кудай колдосо биздин колубузда. Ошондуктан аман болуңуздар. Байрамыңыздар менен. Сиздерге дагы чоң рахмат, келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Анан мына ушул аялдарга, алардын өнүгүшүнө чоң салым кошуп келе жатасыздар. Ишиңиздерге дагы да ийгиликтер болсун. Чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн.